Салам, бул жерде СТВ каналы. Бүгүнкү видеодо биз Delivery Club компаниясы тууралуу айтып бермекчибиз. Москва шаарынын көчөлөрүндө жашыл кийинген курьерлерди көргөндө, алардын жумушу кандай, графиги кандай, жумуш убактысы кандай болду экен, айлык манасы канча алат экен деп кызыгып жүргөн болсоңуздар, биз бүгүн ошол тууралуу айтып бермекчибиз. Азыр биз метро Водный стадионго келдик, компаниянын офиси ушул жерде жайгашкан. Азыр биз ошол жака барабыз, андыктан биз менен чогуу болгула. Kuştun boğazına Aylığına gündü bargandan Ardındın oydup çocuğuna Биз азыр жумушка орношуу кандай болот экен деп собеседование өтүп келдик, анкета толтуруп таштап койдук. Бизге 3 күндөн 10 күнгө чейин күткүл деп айтты. Ошол күндүн ичинде биздин документтер ФМС аркылуу текшерилип, эгер баары жайында болсо бизге электрондук почтага кат келет. Эмне кылыш керек жана кайсыл жака барыш керек деген. Азыр биз Delivery Club'да иштеген мекендешибиз менен жолугуп калдык. Ошолдон кичине маалымат алалы. Жумуш кандай экен өзү айтып берсин. Саламатсыздарбы? Менин атым Тимур. Москва шаарында Delivery клубда курьер болуп иштейм. Ошо айтып өтсөм, жумушубуз кыйын деле эмес. Ушинтип азыр заказда чыгып калды азыр. Заказ келди, заказды алды. Заказды принять эттим. Азыр 10 мүнөттүн ичинде биз ресторанга барып калышыбыз керек. Ошондо кичине көрсөткүсүп кандай болот заказ келгенде. Заказ келгенде могул жерден чыгат, принять деген. Принятти басканда бул жака принять деп жашыл болуп чыгып калат. Качан биз ресторанга жеткенде, в ресторане далени басабыз, а потом бул в ресторане болуп бул жактан жашыл болуп чыгып калат да. Ошондо азыр эми ресторанга барасызбы ошондо заказ алыш үчүн? Азыр ресторанга барып калышыбыз керек 10 мүнөттүн ичинде. Ошондо Delivery Club'да канча болду иштегениңизге? Delivery Club'да 5-ай болуп атат азыр. Буюрса 5 ай иштеп койдум. Жумуш эгер 5 ай болсо анда жумуш мындай көп деле оор эмес экен да. Ошондо кичине айтып кетсеңиз. Оор деле эмес, азыр заказдар деле өтө көп эмес. Примерно 12 саат иштесек, 10 заказ кылсак, где-то 5 саат жөн эле отурган болобуз да. Айлык акысы канча чыгып атат? Айлык акысы эми заказга жараша болот. Заказ канчалык көп кылсаң, айлыгың көбүрөөк чыгат. Эми айына айтып кетсем бир 60 миңдей чыгып калып атат. Жакшы экен. Эми 60 миң чыкты. Могу акыркы айга канча айлык алдыңыз? Январь айына? Январь айында 57 миңдей чыкты да, эсептеп көрсөм. Ошондо саатына канча төлөнөт? Ар бир заказга өзүнчө төлөнөт деп айтты. Саатына 110дон алабыз, ар бир заказга 80ден болуп калат. Ошондо саатына 110 рубльдан жазылат, ар бир жетишкен заказыңызга 80 рубльдан жазылат. Ошондой. Жакшы. Урматтуу достор, ушул Delivery'де азыр көп эле кыргыз туугандарыбыз иштеп жатат. Кыйын деле эмес, оор да эмес, жеңил деле деп айтса болбойт. Көп убакыттын эмеси эшикте жүрөт да. Заказды алып, ресторандан алып, анан кийин заказ кылган адамга жеткизет да. Жүрүңүздөр, эми азыр заказды кантип алганды сиздерге көрсөтүп кетейин. Halkına günde barganda Kapıray min deyip çocuğun Biz hazır zakazda aldık. Zakazda algandan keyin mындай получен деген далени басабыз. Бул жактан получен болуп чыгып калат. Анан заказды кайсы жака барганыбызды көрсөтүп берейин. Бул маршрутту басабыз.
маршрутты басканда могу клиент менен ресторанын өзү чыгып калат. Бул жактан могу картанын сүрөтүн басабыз. Картаны басканда бул жакта өзү кайсы дом экенин таап берет картач. Монда бул жакта проезд дегенди басыш керек. Бул жактан чыгып калды уже. Бул автобус менен барсак 14 мүнөттө, пешком барсак 17 мүнөттөн. Ошо биз азыр кайсынысы бизге эрте болсо, ошонусун тандап алабыз. Халқыңа күндө Биз биринчи заказды жеткизип келдик Тимур менен. Азыр экинчи заказ чыгып калгандыктан Тимур кетип атат. Бирок Тимур ошол жумушка кирем деген кыргыз мекендештерибизге кандай сунушуңуз бар? Биздин жумушубузга кириш үчүн биринчиден бардык документтер керек болот. Айта кетсем, регистрация, паспорт, медкнижка, ДНС ошолор керек болот. Жумушка киргенден кийин айта кетсем, азыр кыш учуру болгондуктан биринчиден жылуу бут кийим жана powerbank'ыбыз ар дайым жаныбызда болуш керек. Анткени кыш учурунда телефондордун заряды батып отурат, ошондуктан powerbank менен постоянно зарядтап туруш керек болот. Чоң рахмат, Тимур. Макул, сиздерге да рахмат. Көп информация бергениңиз үчүн. Жумушубузга ийгилик. Сиздердикин да.